Артыбызда турган бул эки көп кубаттуу үй 100 батирден турат. Анын ичинен 27си мыйзамсыз берилгендиги туурасында ИИМдин ардагерлери айтып чыгышты. Булар Жалал Абад шаарындагы милиция кызматкерлери үчүн курулган көп кубаттуу үйлөр. Аны 2017 жылдын ноябрь айында ички иштер органынын турак жайга муктаж кызматкерлерине беришкен. Бирок ардагерлер алардын арасында үй жайы, жол тандабастары бар болуп туруп, кызматтык үй алгандар көп экенин айтып нааразы болушууда. Бир эле мисал айтайын, көпкө чозбой. Ички ийликтөө кызматы биздин Жалал Абад областарында ушу Виталик деген жигит бар, аялы, эки баласы, Шевченко 14 деген үйдө жашайт. Эч бир немеси жок. Муктаждыгы жок квартира тууралуу. Ошого дагы квартира берилген. Милициянын ардагери Мухтар Исмаилов кошумчалагандай, чыныгы турак жайга муктаж кызматкерлерди батирден четтетүү максатында атайын механизм иштелип чыккан. Ага ылайык кызматкерлерди мыйзамсыз ротациялоо жүргөн. Эч бир семьясы жокко берген 4 балалуу квартирада отургандарга берилбей калган. Квартира бербей коюштун жолун дагы булар изилдеп чыккан. Мамасеитов Акыл деген бар. Ошо мезгилдеги областтык ички иштер башкарманын башчысы. Ал бербей коюштун жолу ошо квартира алам деген жигитти башка жакка жылдырып бериш. Ошого эле бир мисал Сузактын участковойу Халил дегенди Алабыкага которуп берген квартира берип атканды. Кайра ал квартира бөлүнүп бүткөндөн кийин бияка келип отурат. Жогорудагы ардагерлер айткан маалыматтарды милиция кызматкерлерине берилген батирлердин биринде жашаган тургундар растады. Ал атын атоо шарты менен буларга токтолду. Негизинде мындай карап келгенде аябай үйгө муктаж, ошо үй керектүү үйгө муктаж болуп, балдар менен дайыма батирде турган саттырбектер алган. Анан анча мынча угуп калбайбы, ошо бар чындыгында ошондой үйлөр бар болуп туруп деле башка бирөөнүн атына каттап алгандар бар, жок эмес бар. 27 батирди мыйзамсыз досторуна жана жакын саналаштарына берип салды делген Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Акылбек Мамасеитов өзүнө карата айтылган бардык тооматтарды четке кагып келет. Ал эми ички иштер башкармалыгынын алдындагы турак жай комиссиясы мыйзамсыз берилип кеткен деген батирлер боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын ички иштер министрине жибермей болууда. Эске салсак, буга чейин ушул эле комиссиянын эски курамы облустук прокуратурага кайрылган. Бирок алар турак жай бөлүштүрүүдө мыйзам бузуу орун албаганын билдиришкен. Калыбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.